Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ушул дем алыш күндөрү Бишкек шаарында рейд өткөрүп, андан соң мына ушул жерден бир нече экипаж түнү менен шаар көчөлөрүн жана шаар аралыкта автотрассаларды күзөтүү үчүн рейдке чыгып кетишти. Мына бул сиздер көрүп жаткан автоунаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалда деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан аралыктан эле спирт ичимдигин ичкени билинип турду. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып келинди. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалда экенин тастыктады. Андыктан унаа айып короо токтотулуп, айдоочуга түшүндүрүү иштери жүрүп, мыйзамга ылайык айып пул толтурулуп берилди. Дордо экиден кармады. Ичип алып айдап кетип аткам. Пиво ичкем только 2 кружка болду. Акыркы учурларда мас болуп алып гана рулга отурбастан айдоочулардын арасында баңгизат колдонгондор да четтен чыгууда. Маңзат колдонуп машина айдагандардын көбөйгөнүн акыркы кездеги рейдтин жыйынтыктары далилдеп турат. Кезектеги унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен шектүү катары токтотулган. Кайгуул милиция кызматкерлери текшерүүгө алган учурда айдоочу спирт ичимдигин гана ичиптин болбостон баңгизат да колдонуп алганы белгилүү болду. Айдоочу республикалык наркология борборуна алып келинип, бардык тиешелүү текшерүү иштери өткөрүлгөн соң өзүнө протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына киргизилди. Мен ачыгын өзүм айтып атам. Потребитель. Жаш келечекке айтабыз, чыкпай тура жолдо жүргүлө. Если они состоятельные, полгода это ни о чем, 5 жылга покрывают сюда берса. Там уже это работа наших психотерапевтов, ребят-консультантов. Таких даже вообще надо и год и 2 держать. Башка жактарда 60-70 анан булар деген эмеге басым жасайт дейт, у них мало людей, а хорошо төлөйбүз, 6 айга жактырабыз дейт. Давай тогда так сделаем сегодня. Если на галоперидоле пойдет хорошо, аминозинку мы будем только по одной ампулке ему колоть чисто как корректор поведения, а в основном галоперидолить его. Адам өмүрүнө жана ден соолугуна каршы кылмыштардын алдын алуу боюнча жүрүп жаткан комплекстүү иш-аракеттердин алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкектеги Путь в жизнь реабилитациялык борбордун мыйзамсыз иштөө фактыларын аныктады. Аталган реабилитациялык борбор ар кандай көз карандылык менен жабыркаган бейтаптарды реабилитациялоого расмий түрдө адистешкен, жеке медициналык жана психиатриялык мекеме катары иштеп жүргөнү такталган. Деген менен аталган мекеме өз ишмердүүлүгүн Кыргызстандын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен жүргүзүп келген. Тактап айтканда, мурда көз карандылык менен жабыркаган, жогорку медициналык билими жок реабилитациялык борбордун кызматкерлери борбордун жетекчилигинин көрсөтмөлөрү боюнча жасалма психиатриялык процедураны жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ошондой эле бейтаптардын психологиялык абалы өтө оор, срыва болуп жаткан учурда аларды тынчтандыруу үчүн адамгерчиликсиз ыкма колдонуп, атайын даярдалган каражаттар менен физикалык күч колдонуп, бейтаптарга оорду толгуз физикалык жана психологиялык травма алып келген. Жазанын кошумча чаралары катары баш ийбеген бейтаптарды изолятордук бөлмөгө жайгаштырып, тышкы дүйнө менен байланышын чектеп, памперс кийгизип, даараткана жана жеке гигиена каражаттарын 7-8 сутка бою колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган. Белгилей кетсек, борбордун бизнес ишмердүүлүгү анын ээлерине олуттуу каржылык киреше алып келген. Анткени бир бейтап үчүн ай сайын төлөнүүчү төлөм 80 000 сомду түзгөн. Ошол эле учурда бейтаптардын реабилитациялык чыгымдарын төлөгөн туугандары жана достору борбордо колдонулган чыныгы дарылоо ыкмалары жөнүндө маалыматы болгон эмес. Ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн иш-чаралардын алкагында реабилитациялык борбордо бейтаптарды аларда бар венерикалык жана жугуштуу ооруларына жараша бөлүү принциптери сакталбаганы аныкталган. Бул оорулар контакттык жана аба тамчы жолу аркылуу жугушу мүмкүн болгонуна карабастан, бардык бейтаптар жалпы шартта жайгаштырылып, аталган оорулардын алып жүрүүчүлөр менен түздөн түз байланыштан сактанууга мүмкүндүк берилген эмес. Аны менен катар кошумча маалымат жана башка тиешеси бар тараптарды аныктоо учурунда кызмат адамдарынын материалдык пайданы мыйзамсыз алуу схемасына катышканын көрсөткөн материалдык далилдер да алынган. Мындан улам жүргүзүлгөн тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгында Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин талаптарына ылайык бир нече адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө жана оперативдүү иш-чаралар уланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогоруда көрсөтүлгөн адамдардын аракетинен жабыркаган бардык жарандарды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин
Чүй облусу боюнча нөөмөт кызматына 0312 53 03 01 телефону аркылуу кайрылууну суранат. Шуха, давай! Эй! Дайте мне шанс, пожалуйста. Милициянын кайгуулган башкармалыгы азыркы учурда Кудайберген уна тетиктер саткан базардабыз. Бул жерде биз тарап жактан азыр 327 турган уналар менен чоң профилактик иш-чаралар өтүп атат. Мындайча айтканда, мына атайын эвакуаторлор менен ар бир унаны жүктөп кетатабыз. Эми келип калган айдоочуларга бул жөнүндө протоколдор жазып берип, кайра эле коюп атабыз. Айдоочу 327 белгиде жанаттан бери турат, 10-15 мүнөт өтпөй турду. Керек. Азыр бул жөнүндө протокол жазылып атат. Мыйзам баарына мындай. В данном видео мы разберем опасные ситуации, в которые попадают пешеходы. Первая опасность поджидает нас на многополосных дорогах с нерегулируемым пешеходным переходом. Как вы можете увидеть на видео, водитель, соблюдая правила дорожного движения, останавливается и пропускает пешехода. Пешеход, в свою очередь, не убедившись, старается скорее пройти дорогу и попадает под колеса. В данной ситуации водитель, увидев останавливающиеся попутные транспортные средства перед нерегулируемым перекрестком с пешеходным переходом, также должен был остановиться, а в этой ситуации пешеход попадает в мертвую или же слепую зону транспортного средства. В данной ситуации опасность поджидает пешеходов по полосе встречного движения. Выбегая между машин, пешеходы находятся вне зоны видимости водителей, тем самым у водителя не остается времени для реакции. Уважаемые пешеходы, стараясь быстрее пройти через дорогу, вы подвергаете себя опасности. Поэтому, проходя через дорогу, старайтесь проходить дорогу не спеша. Также вы должны контролировать всю ситуацию вокруг и быть предсказуемыми на дорогах. Убедитесь в безопасности перехода, а также будьте видимыми и предсказуемыми для водителей, оставляя время для реакции и обдумывания ситуации. Kia Morning үлгүсүнө унаанын ээсине чалдык. Мына ушул жайга унаасын токтотуп кетип калыптыр. Негизи бүт эле айдоочулар кайрылабыз, бул жака койгон болбойт. Бул унаага да азыр чалабыз, азыр айдоочуну да чыгырып туруп бул жөнүндө протокол жазылат. Билип жүрүңүздөр. Бул жака унааларды ден соолугу чындап жакшы болгон адамдар эч качан көрбөйт. Айдоочуна чалып атабыз. Эч кандай белгилери жок экен, майып экен, ошону такташалы. Бирок биздин милициянын таяныч пунктта отурган кызматкерлер мүмкүнчүлүгү чектелген адам экен. Ассалому алейкум. Келип калдыңызбы? Караш, канча мүнөттө жетесиз? Сиз могу мүмкүнчүлүгү чектелген жака унааңызды токтотуп коюп турсуз да, негизи маалымат иретинде. Түшүнүктүү. Негизи өзүңүздүн унааңызга белги коюңуздар да. Анан алдыңкы айнеңиз оң капталы ачык экен, маалымат иретинде. Мына өзүңөр көргөндөй, Ала Тоянтына турабыз. Уна өзүнүн ордуна турат, чынында эле мүмкүнчүлүк чектелгендин өзүнүн белгиси турат. Биз буга мыйзам боюнча бул жөнүндө протокол жаза албайбыз. Ал эми караганда кичине берирээк туруп алыптыр, бирок бул мыйзам боюнча турат. Ушундай унаалар үчүн атайын орун орнотулган. Ошондуктан бүт айдоочулар кайрылабыз, мындай жерлерге койбогула. Милициянын кайрылган башкармалары. Koy ver paket. Эме, скорыйга чалып койгула. Азыр келип алып кетсин.
Сукин аваля. Başına avayla Temirge. Çalıp koydular. Hadi şükür kız. Hiç olmasın. Gel. Ece fazla ne dedim? Запись кылгыла, запись. 2025 жылдын 17 январ күнү саат болжол менен 23:30 чамасында Азербайжан паркында Субар үлгүсүндөгү автоунаа автоэн баштык кылып, мамлекеттик номери жок автоэн баштык кылган. Ал боюнча биз тараптан айдоочу кармалып, ага карата түшүндүрүү жана үгүт насаат иштери жүргүзүлдү. Себеп эмне болду эле ошо автоэн баштык кылуу? Дашпа, эмкиде ушундай болобу негизи? Эмкиде мындай нерселер кайталанбасын. Өзүлөрдүн өз дос балдары бири-бирин тартып, ошол жерден автоэн баштык кылган. Ал эми биз тараптан ага карата мамлекеттик номери жок үчүн бузуу жөнүндө протокол жазылды жана автоэн баштык кылган үчүн экинчи бузуу жөнүндө протокол жазылды. Эмкиде андай кайталанбасын, жол эрежени так сактаңыздар. Негизи эле бүт айдоочулар кайрылабыз, жол эрежени так сактагыла. Мына азыр баарыңар келдиңер, көрүп атасыңар. Ар бир районуңарда 5тен патрульный машина менен 5тен 8тен кыласыңар да аркаңардан тазалыктын 5тен машинесин ээрчитесиңер. Ар бириңер өзүңөрдүн районуңарга алып кетесиңер. Таң атканча Бишкек шаарынын баардык биринчи чоң жолдору, андан кийин второстепенный көчөлөр менен чыгып биринчи туз чачтырасыңар. Жааган карды күрөтөсүңөр, щоткалайсыңар и туз чачтырасыңар. Туз деген бул карды эритет. Эриткенден кийин таң камал кайра минусовой погода уруп, тоң калбаш үчүн экинчи слой тузду беребиз. Мына биздин Бишкек шаарынын кыскасы эртең менен биздин жарандар үйүнөн туруп, мектепке, жумушка бараткан кезде жол тайгак болбош керек. Биринчи очередь жана путепроводторго сөбөсүңөр. Лев Толстой, Чолпонатинка, Алматинка, Советская, Манаса, Молодая гвардия и Бишкек шаарынын подъемдоруна командировкалар ар бир экипаждарга да айткыла. Аякта тайгак жол боло турган болсо, аякта тыгын пайда боло турган болсо, ошол жака кылгыла. Таң камал минусовой температура берет. Особенно бул Ленинский район, парк Сейил барго, ошол жактын подъемдоруна. Хорошо, командир. Үйгө кетмей жок, бүт барыңар целиком и полностью таң атканча. Бул шаар биздин үйүбүз да, Бишкек шаарчы. Үйүңөр эртең менен туруп күрөйсүңөрбү? Ары бери башканыңар балдарыңар жеңил болуш үчүн ошол сыяктуу эле Бишкек шаарын полностью мына тазалайбыз.